Фамилия коюшсузбу? Бишкекте жаран адамдарды тапанча менен коркуткан адамды УКМК тизгинин тартып кармады. Токмок шаарында күтүлбөгөндө эки унаа бетме бет кагышты. Эки унаанын алды тең качак болгонун көрүүгө болот. Ички иштер министрлигинин орун басары мурда запкы жеген аялдар аз болчу, акыркы учурларда көбөйүп кеткенин айтты. Президент Садыр Жапаров соттун чечимине кийлигишпейбиз. Койташ боюнча президент Садыр Жапаров үн катты. Ушулай жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Токмок шаарында эки жеңил унаа кагышты. Чүй облустунун Токмок шаарында Ford Mondeo үлгүсүндөгү унаа менен Volkswagen Passat үлгүсүндөгү эки жеңил унаа сүзүштү. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Күбөлөрдүн айтымында окуя кече 3-июнда Ленин менен Сарбагышев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы кырсыкты тактап жатат. Ички иштер министринин орун басары мурда бизге запкы жеген аялдар көп кайрылчу эмес. 3-июндагы жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин жыйынында ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев Каракулжадагы келиндин өлүмү боюнча маалымат берди. Анда ал депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, аялдарга карата зомбулук фактыларынын саны өсүп жатканын коомчулуктун сабаттуулугу артканы менен байланыштырды. Абдиев мурун коомчулук милицияга көп кайрылбаган мисал кылды. Кече 3-июндагы жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү, коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жыйынында ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев Каракулжадагы келиндин өлүмү боюнча маалымат берди. Анда ал депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, аялдарга карата зомбулук фактыларынын саны өсүп жатканын, коомчулуктун сабаттуулугу артканы менен байланыштырды. Абдиев мурун коомчулук милицияга көп кайрылбаган мисал кылды. Саны күндөн жылдан жылга өсүп аткан бирден бир себептери мурда бизде да аялдар запкы жеген аялдар кайрылчу эмес. Азыр жылдан жылга баардыгы билимдүү болгон себебинен аялдар сабасы азыр чуркап келет арыз менен. Андан сырткары не только аялдар, азыр жаш балдар да жазып баштаган азырча. Жаш балдар дагы ата энесине укугу бузулса келип ошолор да арыз менен кайрылат деген. Бул биздин сабаттуулуктун жогору болгондугу, ошого көңүл бөлүнгөндүгү. Эч кандай милиция органдарынын кызматкерлери кайдыгер карабайт. Ар бир болгон факт боюнча жергиликтүү бийлик, тийиштүү ведомство менен чогуу жумуштарды алып барат. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Соттун чечимине кийлигишпейбиз. Президент Койташ иши боюнча өкүм тууралуу. Президент Садыр Жапаров 3-июндагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка карата чыккан сот өкүмүнө байланыштуу кабар агенттигине комментарий берип, сот чечимине кийлигишпейбиз деди. Кандай чечим болбосун, соттун чечимдерине баш ийишибиз керек. Эгер макул болбой жатсак, жогорку инстанцияларга кайрылгыла. Жогорку сот акыркы чекитти коет, деди президент. Жапаров Койташ окуясы боюнча соттор мынча катуу кетпесе болмок. Пробация же айыппул менен чектелсе жакшы болмок деген жеке оюн айтты. Бирок адам өмүрү кыйылганын жана жаракат алгандар көп болгонун эске салып, чечим мыйзам чегинде кабыл алынганын белгиледи. Кечээ Койташ иши боюнча 11 жыл 6 айга соттолгон мурдагы президент Алмазбек Атамбаев камалабы. Буга Садыр Жапаров жооп берди. Соттун чечимин эч ким өзгөртө албайт. Менин да укугум жок, менин башка укугум бар. Ал мунапыс берүү. Эгер арыз менен кайрылышса, мунапыс берсем болот. Койташ окуясына 6 жыл болуптур. Сууп деле калган. Соттор мынча катуу кетпесе деле болот эле деп ойлойм. Албетте бул менин сотторго таңуулаган оюм эмес, жеке жарандык оюм. Жеңишбек Токторбаев Ошто көп кабаттуу турак үйдүн ачкычтарын тапшырды.
Ош шаарынын Тилеке Баатыр көчөсүнүн номер 6 дарегиндеги 12 кабаттуу 110 пәтерлүү үлүштүү курулуштун долбоору менен курулган көп кабаттуу турак үйдө салтанаттуу тапшыруу аземи болду. Бул тууралуу медиа билдирди. Маалыматка ылайык, иш-чарага шаардын мэри Жеңишбек Токторбаев, шаардык кеңештин төрагасы Болот Байетов, мекеме ишкана жетекчилери, жаңы конуштан үй алышкан жашоочулар катышты. Алгач кала башчысы Токторбаев турак жайдын ээлерин куттуктап, шаар тургундарын үй менен камсыздоо медианын негизги багыттарынын бири экендигин белгиледи. Ошондой эле ал учурда муниципалдык ипотека компаниясы тарабынан шаарда 17 көп кабаттуу үй курулуп жаткандыгын, мунун алкагында жалпы 3000ден ашуун үй бүлө турак жайдуу болушаарын кошумчалады. Андан мэр жана шаардык кеңештин төрагасы жаңы үйдүн ачкычтарын ээлерине тапшырышты. Турак үйдүн кызыл тасмасы кесилип, жашоого даяр шарттар менен берилген батилерди көрүп, таанышып чыкты. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Каракулжадагы келиндин өлүмүнө байланыштуу билдирүүлөрдү жарыялаган Бишкек шаарынын тургуну Айбек Улановдун агасы кармалды. Бул тууралуу юрист Шардор Абдыкапаров билдирди. Ал Улановдун агасы чалып, өзүн ички иштер министрлигинин кылмыш уюмдарына каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкери катары тааныштырып, коркутууга алганын айтты. Айбек Улановду жоопко тартуу боюнча кол топтоп жатканыбыз үчүн коркутууга алды. Азыр кармалгандан кийин ал эч жакта иштебегени билинди, деди Абдыкапаров. Буга чейин Каракулжадагы келиндин өлүмүнө байланыштуу билдирүүлөрдү жарыялаган Бишкек шаарынын тургуну Айбек Уланов милицияга жеткирилип, кечирим сураган видеосу жарыяланган. Белгилей кетсек, 26 майда Ош облусунун Каракулжа районунда каргашалуу окуя катталып, 38 жаштагы аял өмүрлүк жолдошунун колунан ажал тапканы маалым болгон. Мага телефон чалып, жанагы кол топтоп атпайсызбы? Айбек Улановду жоопко тартуу боюнча мага угроза сыяктуу кылып, сен аны кол топтогу деп ушундай өзүн мына азыр билинип отурат, кармалып келди. Өзү эч кандай эч жакта иштебейт экен, ушундай Губоптун атын сатып иштеген жаран экен. Бул боюнча мына интернетке чыкты. Мына сразу резонанс көтөрүп эле биринчи очередь мага ошо начальник ГУР деп айтабыз, Улан Кубанычбекович, анан начальник ГУБОП Чолпон Тажибаев жана опер кызматкери Бекназар деген булар дароо реакция кылышты, чыгышты. Ал действительно сотрудник эмес экенин кармап келип, мына азыр ГУВДда сурак берип атат деп айтат элек. Мына Кудайым буйрса, ушу Айбек Уланов боюнча ушундай жакшы дагы иштер жүрүп атат. Ким бул менен связанный болуп ушундай неме мыйзамсыз иш кылган болсо, ушундай жоопкерчиликке тартылат. Жаңы эле көйдөдө көрсөтүп кеткен сотрудниктерге рахмат айтат элек, чоң рахмат деп. Анткени мына милициядагы бул жакта дагы мына
карапайым адамдарды коргойт экенин жанагы Айбек Уланов ушуну колдоп жанагынтип Губовдун сотруднигиндеп ушинтип анын атын жабынып ушундай адамга дагы мына чара көрсөтүп, мына МВД ГУВД дагы позициясын көрсөтүп, мына карапайым адамдарды коргойт экенин бул дагы мына ачыктан ачык көрүнүп турат деп айтсак болот.